Боронов өнөр жай ишканаларынын ишмердүүлүгү жана инвестициялык долбоорлор боюнча кеңешме өткөрдү. Жыйында белгиленгенде, өкмөт тарабынан даярдалган антикризистик чаралардын экинчи топтомуна кризистен кийинки мезгилде ата мекендеги ишканаларды мамлекеттик колдоо максатында өнөр жай ишканаларын жана инвестициялык долбоорлордун кураторлукка алуу механизми киргизилген. Бул механизм ишканалардын маселелерин ыкчам жана сапаттуу чечүүгө, ошондой эле аларга өзгөчө кырдаалдар жана өзгөчө абал режиминен кийин жагымдуу экономикалык жана уюштуруучулук шарттарды түзүүгө багытталды. Ишканаларга кураторлук кылууда мамлекеттик органдардын жетекчилерине уюмдун финансылык жана башка ишмердүүлүгүнө кийлигишүүсү, таасири жана көзөмөл кылуусу жокко чыгарулары баса белгиленди. Кезектеги кеңешмеде Металл Кен, компания Мол Продукт, Нур жоопкерчилиги чектелген коомдорунун жана Кара Балта спирт заводу мамлекеттик ишканасынын ишмердүүлүгүндөгү маселелери жана аларды чечүүнүн жолдору каралды. Боронов өндүрүш ишканаларын өз убагында ишке кирүүсү жана келечектеги ийгиликтүү иш-аракеттерин колдоону көрсөтүүнүн маанилүүлүгүн баса белгиледи. Ишканалардын белгиленген актуалдуу маселелери, аларды чечүү боюнча иш-чаралардын планын иштеп чыгуу керек, анда этаптуу чаралар жүзөгө ашыруу мөөнөттөрү жана күтүлүп жаткан акыркы оң натыйжалар көрсөтүлүүгө тийиш. Өкмөттүн иши бизнести колдоого, өлкөбүздүн аймактарында жумуш орундарын көбөйтүүгө жана жумушсуздукту азайтууга көмөктөшкөн өндүрүш компанияларын өнүктүрүүгө, ошондой эле экономикалык активдүүлүктү калыбына келтирүүгө жана ишкердик субъектилеринин ишин колдоого багытталган, деди өкмөт башчы. Кеңешменин соңунда бир катар тапшырмалар берилди. 2020 жылдын 1-октябрынан тарта пенсиянын базалык жана камсыздандыруу бөлүгү жогорулатылат. Бул туурасында Боронов билдирди. Пенсиянын базалык бөлүгүн индексациялоо жөнүндө токтоо менен пенсиянын базалык бөлүгүн 105%га өсүшү же 100 сомго индексациялоо каралууда. Ошону менен бирге, эгерде пенсиянын жалпы өлчөмү 4286 сом өлчөмүндөгү өткөн жылдагы пенсионердин жашоо минимумунун чоңдугунан төмөн болсо, пенсиянын базалык бөлүгү индексацияланат. 261 миң пенсионерге, башкача айтканда пенсионерлердин жалпы санынын 38% үчүн жогорулатылат. Пенсиянын камсыздандыруу бөлүктөрүнүн өлчөмдөрүн индексациялоо жөнүндө токтоо менен төмөнкүлөр каралган. 2020 жылдын 1-октябрынан тартып пенсиянын камсыздандыруу бөлүктөрүнүн өлчөмдөрүн индексациялоо коэффициентин 1,07 өлчөмүндө бекитүү. Пенсиянын камсыздандыруу бөлүктөрүн 1 коэффициентине, бирок жалпы өлчөмү өткөн жылдагы пенсионердин жашоо минимумунун чоңдугунан 4286 сомдон ашпаган пенсиялар үчүн 200 сомдон кем эмес жана жалпы өлчөмү 4286 сомду түзгөн жана андан ашкан пенсиялар үчүн 360 сомдон кем эмес индексациялоону жүргүзүү. Индексациялоонун жыйынтыгы менен пенсиялардын өлчөмдөрү орто эсеп менен 107%га өсөт. Натыйжада өлчөмү 4286 сомдон ашпаган пенсиялар эң аз дегенде 300 сомго, ал эми өлчөмү 4286 сомду түзгөн жана андан ашкан пенсиялар эң аз дегенде 360 сомго жогорулатылат. Пенсияларды кайра эсептөөнүн жыйынтыгы боюнча орточо 397 сомго жогорулап, пенсиянын орточо өлчөмү 60.061 сомду түзөт. 689 миң пенсионердин пенсиясын индексациялоого 827 миллион сом. Анын ичинде республикалык бюджеттин каражаттарынын эсебинен пенсиянын базалык бөлүгүнө 75 миллион сом, пенсиялык фонддун каражаттарынын эсебинен пенсиялардын камсыздандыруу бөлүктөрүнө 752 миллион сом кошумча керектелет.